Какой благословенный день. Кандай баталы күн. Рахмат. Аллилуйя. Нам пришлось Биз приостановить күбөлүктөрдү токтото турууга аргасыз болдук эле, бирок дагы бир нерсени угабыз. Дагы бир батага алып келет. Мен көптөгөн пайгамбарчылык сөздөрдү көрдүм. Бул болсо өткөн жекшемби күнү болгон. Абдан көп. Кудай ушундайча кыймылдайт. Сени чакырганда, сага кол тийгизгенде, же Кудайдан сага сөз болсо, анда бул жооп, бул чечим. Жакшы аткара албаган нерсе такыр аткарылган жок жана Кудай ар дайым жеткилең. Аллилуйя, рахмат, келгиле угалы. Там на заднем сиденье Арткы отургучта көз айнекчен бир жаш кыз отурат. за ней там Анын очень артынан молодая девушка. абдан жаш кыз. Сизде көйгөй бар. Сизде зара кармабагандык бар. Приходите Келиңиз, уялбаңыз. Я сказал, Мен что у айттым, вас сизде индивидуальный зара мужчина. кармабагандык бар. Да, сэр. Оба мырза. Красивая девушка. Кандай сулуу кыз. Позорила вас? Ал тургай мектепте да сени уят кылчу. Да, сэр. Оба мырза. Это всё Бирок ещё бул не дагы эле оставляет. сени кетпей Да. жатат. Оба. Жогол, Оставьте ее. тийбегиле аны. Жогол, Прочь. жогол. Жогол. Кто ты? Сен кимсиң? Я хочу уничтожить. Мен аны жок кылгым келет. Кантип? Она никогда не выйдет Ал замуж. эч качан турмушка Что ты чыкпайт. сделал? Ага эмне Её кылдың? яркое предназначение. Анын жаркын келечеги бар. Сделал. Ага дагы эмне кылдың? Аны эмне кылдың? Ал менин кызым эле, рахмат Ийса. Её НРС. Мен анда зара кармабагандык кылдым. Я дух Мен ата бабалардын рухумун. вошел в неё. Ага кантип кирдиң? Түш аркылуу. Человек Божий. Кудайдын адамы. Вы дали моей Менин дочери кызыма берген 100% пайгамбарчылык 100% тура. с детства и до этого возраста. Бала чагынан ушул жашка чейин университетте окуп жүрсө дагы зара кармабагандыктан кыйналат. Из-за этого она Ушундан улам ал мектепте өзүн тынч сезе алган жок. постоянно выходила и приходила. Ал дайыма чыгып Каждый раз, кирип когда это турчу. случалось, я плакала. Бул окуя болгон сайын мен ыйлачумун. Я не знала, Мен эмне что делать. кыларымды билбедим. Я благодарю Бога Мен сегодня, Кудайга что её ыраазымын проблема бүгүн. была вскрыта. Анын Спасибо, көйгөйү Иисус. ачыкка чыкканына. Спасибо. Рахмат Иса. Человек Божий, Кудайдын то, что вы адамы, сказали мен обо мне, жөнүндө это айтканыңыз правда. У чындык. меня было ночное недержание мочи Мен с төрөлгөндөн бери рождения. зара Это кармабагандыктан позволило мне, куда бы кыйналдым. я ни пошла. Кайда барсам да мени Из-за уятка этого я не кылчумун. могла никуда выходить. Ушундан улам мен эч жака бара албайт элем. Куда бы я ни пошла, это позорило меня. Мен кайда гана барбайын, бул нерсе мени уятка калтырат эле. Мен эч жака бара албай калдым. Кээде такыр уктабоого аракет Порой я кылчумун. старалась вообще не засыпать, чтобы не опозориться и не испачкать постель. Өзүмдү маскара кылбашым үчүн жана төшөктөн нымдап албашым үчүн университетте жатканда жашап жүргөндө буну Иногда кантип мои соседи по комнате, жашырып когда жүрдүңүз я эле? находилась на верхнем Кээде этаже, менин бөлмөдөгү кошуналарым когда мен я кроваттын мочилась, жогорку я кабатында всегда жатканда казалась человеком мен подо төшөккө мной. зара кылып То койгондо есть моча ал попадала менин на астымда них. турган Да, кишиге тийип иногда мне турчу. приходилось Башкача лежать на айтканда полу, аларга зара чтобы не түшчү эле. опозориться. Ооба, Я кээде просыпалась уят слишком болбой калышым рано, үчүн чтобы вымыть жерге пол и жатып выйти уктап в турчумун. прихожую. Эрте Она туруп сказала, что полду следует жууп, наполнить кийимдерди полы жууп свое, жүрчүмүн. чтобы все Анын вымыть. айтымынча ал полдо уктап жана баарын жуунганга эрте туруп жууп жүргөн. Кабатыр болбоңуздар, баары бүттү. Следующее воскресенье вы Кийинки будете жекшембиде экзаменировать. сиз менен эмне болгонун Всё хорошо, слава Богу. дүйнөгө Аллилуйя. айтуу үчүн келесиз. Баары жакшы, Кудайга даңк. Аллилуйя. Сегодня Бүгүн биз после сүйлөшкөндөн кийинки воскресенья, о котором мы жекшемби. говорили, Мунун баары это өткөн произошло жекшемби в күнү прошлое болгон. воскресенье. Сиз Кудайдын Вы кыймылын можете көрө увидеть аласыз. движение Бога. Всё это приходит Мунун баары непосредственно от түздөн-түз Него. аяндан келип чыгат. Ал Её чакырылды, вызывали, она ал вышла дароо чыгып и келди. сразу же, Ага прикасаясь к тийбестен мен ней, жөн гана просто простёр колумду руку. сунганда И вы жиндин видели, что кыйкырып демон жатканын закричал. көрдүңүздөр. Сиздеги ар бир За жагдайдын каждой артында ситуацией, жин в бар. которой вы Буга находитесь, жин стоит жоопту. демон. Жин бул өзү Демон себепчи. несет ответственность за это. Келгиле, аны Демон — это угалы. причина.
өткөн жекшембидеги сыйынуудан кийин эмне болгондугун жөнүндө. Что произошло после молитвы в прошлое воскресенье? Эммануэл, Эммануил, Кудай Бог биз с нами. менен. Матфея 1:20. Матай Меня зовут 1:23. Сочима Укпака. Менин атым Я Сочима студентка Укпака. частного Мен университета Гоффилд имени Окай Фредерика атындагы Ллойда. Менчик Я университетинин на 300 студентимин. уровне и изучаю Мен психологию. 300 деңгээлдемин жана психологияда окуймун. Пророчество, Кудайдын которое дал мне адамы человек мага Божий өткөн на жумада прошлой неделе, айткан было пайгамбарчылыгы правдой. чындык. Мен ал жерде Я отурган сидела элем. прямо там. Затем он сказал, что здесь есть Андан молодая кийин ал девушка, айтты: көйгөйү которой бар бир проблема жаш кыз бар. ночное Сизде зара видение кармабагандык ночью. бар. И Сиз что көз она айнек сидит сзади кийген женщины в аялдын очках. артында отурасыз деди. Сначала я не сразу Мен сообразила, дароо эле түшүнө алган но жокмун. вдруг что-то Бирок сказала. бирөө мага Это айткандай женщина болду. перед тобой Бул в моем алдыңкы очке. аял көз И айнек сказала: кийип «О, турат. Иисус, это Мен же айттым: я Иса, выдержала». бул менмин. Это проблема Чуркап ночного чыктым. недержания мочи. Бул Мочи зара это. кармабагандык мени кыйнап Это бүттү. причинило мне Акыркы столько 20 боли за жылдын последние ичинде 20 бул лет. көйгөй мага аябай азап берди. Со школьной скамьи я знала, Мектептен что у баштап меня мен это зара жар. кармабай албагандыгымды билчүмүн. Бул жагдай мага мектеп-интернатта окуп калганда Эта ситуация мүмкүнчүлүк не берген позволяла жок. мне оставаться в Мен школе мектепте интернате баргым келсе дагы, в средней мен школе. бара алчу эмесмин. Хотя я и хотела в школу, но моя мама, Бирок когда я была апам: еще ребенком, "Жок, сен сказала: интернатка бара «Ты не албайсың" деди. пойдешь в школу Мен анда интернат». эмне Я үчүн деп спросила: сурадым. почему? Ал мага: Она "Мен сказала: баарын все билем. известно, не Кабатыр волнуйся. болбо" деп Со айтты. временем, когда я выросла, я осознала, что такое ночное Убакыт недержание өткөн мочи. сайын чоңойгонумда зара кармабагандык эмне За это экенин время түшүндүм. проблема энурезии Ушул сильно убакыттын позмерила ичинде меня. бул көйгөй мени аябай жаманатты кылды. Это не было Мен такой университетке проблемой до киргениме того, как я чейин поступила в мындай көйгөй университет. болгон эмес. Анткени мен апамдын көзөмөлүндө болчумун. Потому что я Ал была тынымсыз прописана эле моей мени мамой. жаап-жашырууга И она аракет пыталась кылып прикрыть жүргөн. меня в любом случае. Такого позора не было в стране Университетке миссии, когда я киргениме поступила чейин в мындайча университет. шермендечилик болгон эмес. Каирге Когда я искала, тапшыраарымды куда издеп поступить, жатканымда апам болсо моя мама көйгөйдөн улам искала бизге университет в жакын жерде Казахстане университетти издеп только из-за жүрдү. этой проблемы Анан с бул ночным нерсе токтоп недержанием. калган болчу. Менде жок болуп калды. Потом было Ошондо время, когда апам: это прекратилось. "Интернатта университеттин Со жатаканасында временем это жашасаң болот" прекращалось. деди. Тогда мама сказала: «Хорошо, ты можешь жить в интернате, в университете». Когда я начала учиться на первом Биринчи курсе, курста окуй эта баштаганымда ситуация бул абал несколько мени раз бир нече повторилась. жолу уятка калтырды. В комнате было Бөлмөдө 4 4 студент студентов. бар элек. Интернатта биздин В кандайча школе-интернате жашаарыбызды некоторые люди, билген айрым адамдар болсо, которые знают, как мы живем, там живут по двое или по 2 трое. же Но 3 нас киши было болуп 4. бөлмөдө жашашат. Бирок бизде 4 Тот день, бар, потому что 4 я была адам бар эле. новенькой, я Ошол была күнү мен наверху. жаңы болгондуктан кроваттын Когда я үстүнкү легла на свою кабатында койку, я жаткам. уснула. Мен кроватта И как жатып эле только я уктап уснула, калыптырмын. я Заматтык замочила керебеттин постель. заара кылып койдум. И это Ал попало на ылдый человека, жакта который жаткан был кишиге внизу. тийди. Андан кийин дагы бир окуя. Затем был другой Бүгүнкүдөй случай. эле бул Дело күндүз эле сейчас. жарыкта болду эле. Я только что вернулась из школы и села на Мен кровать. окуудан жаңы эле кайтып келип, Я ылдый просто керебетте задремала. отурдум да мен кокустан В уктап течение 5 калыптырмын. минут 5 я мүнөттүн отмочила ичинде чужую мен кровать. башка бирөөнүн төшөгүн Я заара кылып проснулась, койдум. я начала плакать. Что мне теперь делать? Ойгонгондо мен ыйлап Если этот баштадым. человек вернется Эми и эмне увидит, кылышым керек? что она Эгерде бул сказала? адам кайтып келсе, муну Когда я көрсө, решила поднять мага матрас на эмне деп свою айтат? койку, Анда мен өзүмдүн матрасымды а анын мой матрасына матрас которуп, положить на ее, постелдерин и жууп, выстирала ее простыню. шейшегин жууп койдум. Андан кийин ал Затем, келип после мындай того, как я деди: выстирала ее, "Эмнеге менин я развернулась шейшегимди и жууп сказала: салдың" деп. «Зачем ты выстирала мою простыню?» Я сказала ей, что я пила фанту и Мен случайно фанта пролила ее. ичтим эле, Я анан хотела не кокустан пьянить, төгүп алдым поэтому деп, я постирала ошон үчүн просто. жууп койдум шейшепти деп Я койдум думала, что все уялганыман. обошлось. Мен баары Но бүттү это деп стало ойлосом, происходить так часто, что об этом узнали. бирок бул ушунчалык Всякий бат-бат раз, болуп когда это баштагандыктан происходило, я алар бул спешила к жөнүндө маме. билип Она калышты. говорила мне: Ушундай «Продолжай болгон сайын молиться. апама Бог услышит твои шашылып молитвы». барчумун. Я сказала: Сыйынууну «Молиться? токтобо Так деп вы айтчу. молились за меня, и Кудай ничего не сыйынуңду произошло». угат деп. Она говорила мне: Сиз мен «Продолжай үчүн молиться, сыйындыңыз, не бирок верь. эч нерсе Это болгон жок опозорило дедим. меня в доме Ал моего болсо двоюродного ишен брата в деди. деревне».
Бул нерсе менин айылымда агамдын үйүндө да мени уятка калтырды. Бул жашоонун көптөгөн жерлеринде мен шерменделик кылды. Мен эч жака бара алчу эмесмин. Биз күн сайын шешептерди жууп жүрчүбүз. Айланадагы айтчу, бул кыз абдан таза, ал күн сайын кир жууп жүрөт деп айтышат. Адамдар мени ушунчалык тазалыкты сактаган деп ойлошчу. Бирок мен эмне болуп жатканымды билишкен эмес. Бирок мен шешепти жууп турсам да, керебетти күнгө кое берсем дагы жыт кээде кала берчү. Буга мен эмне дейин? Ошентип мен жерде уктап баштадым жана эртең менен ойгонуп, баарын жууп тазалап жүрдүм. Кээде адамдар эч нерседен шектенбеши үчүн баардыгын полиэтилен баштыкка салып үйгө алып барчумун. Апам жууп берет эле. Ал жерде уят болбош үчүн үйдө жууп кетет элем. Башыңан өткөн жана болуп жаткан окуяларды бөлүшө аласыңбы? Сыйынгандан кийин мен мейманканага кайтып келдим. Мен чындыгында эле бул жөн элеби? Мен анын чындап эле экенимди ишенбедим деп ойлодум. Анан үйгө жөнөдүм. Апам, ишен, бул бүттү деди. Мен ойлодум. Ага, жакшы деп. Ошол түнү мен 6 чыны суу ичтим. Мен көбүнчө кечки саат 5-6 кийин суу ичпейт элем. Ошентип суунун баардыгын ичтим да, жетишимче ичкениме көзүм жеткенде мен өзүмдү текшерип көрөм дедим. Мен уктаганы кеттим. Адатта мен сыйынгым же бир нерсе кылгым келгенде мен жөн эле уктап калчумун, же бир нерсе болуп калмак эле. Ошол күнү мен ишеним билерикти чыгарып, кантип баштасам азыр дедим. Мен ишеним билерикти алдым дагы, мейли, алар ушундай кылышат деп ойлоно баштадым. Мен өзүмө эмне дейин деп аттым. Эсиме түштү. Адамдар айтчу, "О, Игрух, менден көптү алып кет, сенден көптү берчи" деп айтты. Мен, макул, мен ушудан баштайын деп ойлодум. Ушундайча сыйынып баштадым. Мен муну жасап жатканда уктап калыптырмын. Эртең менен 9-да ойгондум. Мен көбүнчө түндө 4 же 5 жолу турчумун. Ушул көйгөйүмдүн учурунда мен эрте турчумун. Ойгонуп аракет кылчумун. Эгерде зара чогулса, дааратканага барчумун. Бирок бул жолкусунда бирде жолу ойгонгон жокмун. Мен уктап, төшөктө зара кылбай турдум. Ошондон бери 7 күндүн ичинде мен бирде төшөктү булгаган жокмун. Ал буга чейинки күн сайын болуп жаттыбы? Буга чейин мен күн сайын зара кылчумун. Мен буга көнүп деле калдым. Я к этому привыкла. Я просыпалась и шла мыться. Это было нормальным для меня. Ойгонуп эле жуунганы жөнөчүмүн. Бул мен үчүн кадимкидей нерсе болчу. Бирок мен ал күнү эртең менен ойгонуп, жуунганын ордума турсам, айланамды карасам, кургак экенимди түшүндүм. Анан жерди текшерип көрдүм. Балким бурулганда жерди булгадым деп текшердим. Кийимдерди жыттап көрдүм. Бул чындык дедим. Ошентип мен бошондум. Сиз буну уктуңузбу? Жаш кезинде ал мындай нерсеге эч качан жолуккан эмес. Алар көптөгөн жерлерге кыдырышты. Бул сиздин убактыңыз келгенде же Кудай сизге жиберген адамды жолуктурганда? Или когда вы встретили человека, которого Бог послал вам? Ишенсеңиз да, ишенбесеңиз да баары бир өзгөрүү болот. Бирок сиздин ишенимиңиз гана Кудай сизге адам аркылуу жиберген бошонууну сактоого жардам берет. Ал жөнүндө пайгамбарчылык сөз чыкканда ал айланасын карап, мени чакырып жатабы деди. Ал бул көйгөй үчүн бул жерге келген жок. Буну өзгөртүүгө болбойт го деп ойлогон. Ошол үчүн ал башка себептер менен бул жака келди. Бирок бошотулгандан кийин деле ал өзүнөн сурап жатты. Бул чындап менин эркин болгонумбу? Ошентип мунун баары чын элеби? Качан силер
Кудай жиберген адамды жолуктурганда сизди бошотуу үчүн балким бул адам деле эмес, башка нерсе болушу мүмкүн. Кудай өзү каалаган нерсени колдоно аларын билесиңер. Сөзсүз эле адам эмес, башка нерсе, бул суу же башка бир нерсе болушу мүмкүн. Ага ишенесизби же жокпу? Биз буга ишенебиз да мүмкүн. Бирок баары бир болот. Бирок азыр бул батаны сактап калуу үчүн сиздин ишенимиңиз маанилүү. Бул жаштарга ушул нерсе керек, Кудайга кайрылып келүү үчүн. Жаштар, алардын жүрөгү ушундай катып кеткен. Бүгүнкү күндө жаштарга керектүү нерсени Кудайга кайрылып келиш үчүн жаштарга Иса жөнүндө ачык айта берсеңиз, алар ал жөнүндө биз мектепте эле, университетте эле окудук эле деп айтышат. Алар өздөрүндө жок нерсени көргүсү келет. Университетте окуй албаган нерсе, бул алардын жашоосунда таасирин тийгизген нерсени көргүсү келет. Жаштарды чакырып, Иса жөнүндө, Кудай жөнүндө айта баштасак, алар сага биз мунун баарын мектептен билебиз деп айтышат. Ал эми мектепте окубаган адамдар мен өзүм эле китеп алып эле ал жөнүндө окуй алам деп дешет. Алар университетте окубаган жана колледжде окуй албаган нерсени баштан кечиргиси келет. Алар жаңы толкунду, жаңы багытты, жаңы нерсени каалашат. Мына ушул себептен жаштарыбызды өзгөртүү же кызыктыруу жана балдарыбызды тарбиялоо кыйын болуп жатат. Азыркы күндө биз балдарыбызга көрсөтмө бере албайбыз. Себеби биз бул жака баратабыз, алар башка жол менен кетет. Анткени эмне айтсаңар да алар силерден да жакшы билет. Кудайдын адамы, менин бошонуум үчүн сизди Кудай колдонуу үчүн рахмат айткым келет. Себеби менин үмүтүм үзүлдү эле. Өзүмдү жалгыз сезчүмүн. Мен адамдарга жакындабайт элем. Мен ойлочумун, эгер башыма түшкөн көйгөйдү билсеңиз, менин досум болууну каалайсызбы? Мен өзүмдүн дүйнөмдө жашачумун. Жооп бериңизчи. Чындыгында жашооңуз менен эмне кылууну ойлодуңуз? Бул көйгөйдө ата-энеңиз да сизге жардам бере албаган. Эч ким сизге жардам бере албайт эле. Могут вам помочь. Никто не может вам помочь. В подобной ситуации у вас есть много вещей, которые... Ушундай жагдай сиз өзүңүзгө сактап турган көп нерсе бар. Ал жөнүндө эч кимге айтпадыңыз жана ал жөнүндө көп ойлондуңуз. Бул көйгөйдү башынан кечирип жатканда жашооңуз менен эмне кылгыңыз келди? Мен көп жолу өз жанымды кыйгым келди. Мен ойлондум, жашоонун аягына чыгарсам жакшы болот го. Кантип мен элдин алдына чыгып, заара кармабагандык менде бар деп айтат элем. Күйөө алам деп келгендер эмне деп айтаар эле? Эгер менин ким экенимди билсе, сен ушундай аялды каалайсыңбы? Мен көп жолу өлгүм келип жүрдү. Мен муну апамдын көзүнчө жасоого аракет кылдым, бирок ал мага токтот, бул дүйнөнүн акыры эмес деди. Ал нерсе бүттү. Ошондуктан биз ушул суроолорду берип жатабыз. Биз сиз менен кубанып, уккан нерседен сабак алышыбыз келет. Келечекте сизди ушул көйгөй менен кабыл ала турган эркекти жолуктурам деп ойлойсузбу? Канчалык сулуу болсоңуз да, эркек билип туруп, үйлөнгөнгө макул болот беле? Айтыңызчы? Албетте жок. Мен турмушка чыкпайм деген ойго келдим. Эмне үчүн? Себеби мен бул уят деп ойлогом. Ким мени кабыл алат? Келгиле. Азыр туруп Кудайды даңктайлы. Ал күбөлүгү менен бөлүшкөндө сиз анын Кудай заара кылбагандыктан айыктырды деп ойлодуңуз. Бирок бул башка чоң нерсе экенин билбейсиңер. Ичинде ал өзүн өлтүрүүнү пландаштырган. Ал мунун баарынан энесинен жашырып жүргөн. Ошол эле учурда ал эч качан тил албаган кыз болгон эмес. Бирок бул көйгөйдө ата-энеси ага жардам бере алган сезчү. Ата-эне бул көйгөйдү чече албайт деп сөздөн баш ийбестик келип чыгат. О, менде ушундай көйгөй бар. Аны эч ким чече албайт. Албетте,
ата энеңе баш ийбей койсоң болот деп ой келет. Бул үчүн Кудайга ыраазычылык айткыла. Аллилуйя. Ал сизден көп нерселерди жашырган. Ал туура. Себеби сиз ага жардам бере албайсыз деп ойлоду. Сиз ал кезде тили алчаак баланы көрдүңүз. Ал тили алчаак болгонго аракет кылды. Бирок денесинде тикенек бар болчу. Аны эч ким чыгара албаган. Эгер рак оорусу болсо, анда эч кандай көйгөй жок. Өтө олуттуу болуп калмайынча. Ал эми бул нерсени жашыра албайсыз. Канчага чейин жашыра аласыз? Бүт студенттер билишчү. Эгер күйөө болуп келген адам жашырса, эркек 1-2 жуманын баары билип калат эле. Эми сөздү сизден бир угайлы. Көрүүчүлөргө кандай кеңеш бересиз? Мен көрүүчүлөргө ишенимиң болсун деп кеңеш берем. Азыр сиз ишеним жөнүндө кабар айтып жатасызбы? Кудайга даңк, ал бизге ишенимибиз керек деп айтты. Ишенимсиз муун эми ишенимдүү болот. Ал айтты, ишенимиң болсун. Мен баарыңарга ишенгиле деп кеңеш берем. Анткени мен түшүндүм, кубаныч бул ишенимдин жемиши деп. Ошентип Кудайга ишен. Кудай бул акыркы сааттын Кудайы. Кыйын мезгилде үмүт жок убакта көрүнсө да, Кудайга ишен. Ар дайым ага гана ишен. Ал баарын кылат. Ал мүмкүн болбогон нерсени да кылат. Жөн гана ага ишен. Ал эми жаштарга силер көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрүп жатасыңар. Менин жашоом бүттү деп ойлойсуңар. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес. Кудайга чуркап бар. Ал жалгыз чыныгы ата. Эч качан уятка калтырбайт. Бүгүн бул бирден бир жол. Рахмат, ага кол чабуу. Апа, сиз бактылуусузбу? Да, я очень счастлива. Ооба, мен абдан бактылуумун. Эми сизде балаңыз бар. Буга чейин ал сиз күтпөгөн жерден жоготуп алган бала болчу. Бирок азыр сиздин балаңыз бар. Вы могли потерять в прошлом внезапно. Но теперь у вас есть ребенок. Сизге бир суроо берейин. Кызыңыздын ушундай абалда туш болуп бергенине аны кантип сактап калууга аракет кылдыңыз? Кандай аракеттерди жасадыңыз? Кыскача айтып бериңизчи. Расскажите нам вкратце, когда вы узнали об этом? Ошондой эле, ал чындыгына сизден бул көйгөйдү жашырганбы? Же баарын сизге айтканбы? Ал сиз менен ачык сүйлөшүт беле? Айтыңызчы бизге. Когда случилась такая ситуация? Была ли она открыта для вас? Скажите нам. Менин атым Укпака Айым. Эммануил. Мен муну орто мектепке тапшырганда билдим. Анткени ошол кезде ал заара кармабагандык менен кыйналбашы керек эле. Ошондуктан мен муну байкаганда ага жакын барып, ага бир нече ошол убакта суроо бердим. И задала несколько вопросов. Она начала говорить мне. Ал эмне болуп жатканын жа андан көрү өлүп калганым жакшы деп айта баштады. Мен бул жакшы чечим эмес деп айттым. Ал эмне кылуу керек деп айттыбы? Ал өлүшүм керек деди. Түшүнүктүү. Бул менин аны менен жакындоого түрттү. Мен аны жалгыз калтырчу эмесмин. Сиз ал өлүм жөнүндө ойлоп жатканын билген элеңизби? Ооба мырза, муну билгеним соң мен аны ооруканага алып бардым. Аны текшерүү үчүн дарыгерлер аны абалын жакшы деп айтышты. Сыйынуу үчүн көп жерлерге бардым. Бирок эч кандай чечим болгон жок. Ошондо мен аны бул жака алып келүүнү чечтим. Анткени бул маселени чече турган жалгыз жер экендигин билем. Ошондуктан биз бул жака келдик. Кудайга кайрымдуу, ар убакта. Рахмат. Аллилуйя. Силер отурганча көрүүчүлөр кайда болсоңор дагы өзүңөрдүн абалыңарды бул кыздын абалы менен салыштырып көргүлө.
ситуации этой девушки? Какую вашу Силердин кандай абалыңар бул кыздын абалына окшош. Ишеним бул аркылуу келет. Кээ бирөөңөр ый китепти башынан аягына чейин окуп чыгуу керек деп ойлойсуңар. Бирок ишеним бул табигый көрүнүш. Вера естественна. Сразу же вы понимаете, что Бог надежен. Күбөлүктү көрүп силер Кудайдын кудурети экенин дана көрөсүз. Бул Исаны ишенимдүү экенин көрсөтөт. Иисус что? Иса кандай? Он надежный. Ал ишенимдүү. Сиз дароо буга макулдашасыз. Иса ишенимдүү деп. Ошондо ишеним табигый өсүп баштайт. Бул жөн гана болотту берет. Сиздер буга таянып калсаңыздар, Начинайте Иса опираться. ишенимдүү деп. Поэтому вам нужно сейчас утвердиться в этом. Ах, Иисус надежен. Я могу положиться на Него. Он никогда не подведет. Иса эч качан сени таштап койбойт. Силер ишенимди издейсиңер. Как мне обрести веру? Канткенде мага мен ишенимдүү адам болом. Мен ый китепти башынан аягына чейин окуйм. Жыйынга барам деп ойлойсуңар. Это хорошая идея. Ооба, жакшы. Бул жакшы ой. Но один Бирок из самых эң кыска простых жол способов ишенимдүү болууга бул азыр сөз көргөн, который вы только что уккан увидели. жана бул кыз айтып берди. Ага пайгамбарчылык сөз болгондо И девушка ал рассказала, через что она чыкты прошла. дагы. И вы видели, как ей пророчествовали, и она вышла. И сразу же, Дароо эле Исанын атынан чыгып кет дегенде и она закричала. жин чыгып кетти. Ал кыйкырып жиберди. К ней не Ага прикасались эч ким жол сразу. кол коюп сыйынбаса дагы дароо эле болду. Азыр баары бүттү. И сейчас вы сидите Эми и сиз отуруп, размышляете. кайра ойлонуп, жүрөгүңүздө кайталап жатасыз. Жакыныңа айт. Кайра бул жөндө ой жүгүрт. Я вас не Мен слышу. силерди укпай жатам. Я говорю то, что вы слышите сейчас. Мен айтып жатканым азыр эмнени угуп, эмнени көргөн болсоңуз, ошону жүрөгүңүздө кайрадан ой жүгүрткүлө. Жакыныңа айт. Слышу. Кайра бул жөндө ой жүгүрт. Мен силерди укпай жатам. Да, вы должны это делать. Вы видели, что произошло. Ооба, муну кылуу керек. Силер эмне болгонун көрдүңүз. Эми убакыт келди. Көргөн нерсени жүрөгүңүздө кайрадан ой жүгүртүүгө. Ошентип ишеним келет. Приходит вера. Кудайга болгон ишеним келет. Только вера. Кудайга ишеним гана жагат. Начните прокручивать это снова. и снова. Кайра көргөнүң жөнүндө ой жүгүрт. Начни прокручивать Жакыныңа айт. снова и снова. Кайра бул жөнүндө ой жүгүрткүн. Жүрөгүңүздүн ичинде, башкача айтканда, бул табигый нерсе. Но это Муну ойлонуу деп айтабыз. Бирок бул ойлонуу эмес. Бул ой жүгүртүү. Анткени силер ойлосоңуз, бул жерде турат. Ал эми ой жүгүртүңүз ал жогоруда. Ишеним ойлонуу процессинен жогору турат. Эгерде сиз ойлонуу деген сөздү колдонсоңуз, анда сиз адашасыз. обладает над процессом Ишеним мышления. бул ойлонуу процессинен жогору турат. Жүрөгүңүздө кайрадан бул жөнүндө ой жүгүрткүн. Кайрадан. Как мы думаем? Слово «думать» Биз эмне деп ойлойбуз? Ойлонуу деген сөз көбүнчө мынтип угулат. будут ли мои молитвы Мен жакырмын. Менин сыйынуума жооп болот бекен? среди людей? Бул адам менин элдердин арасында тандайт бекен? Бул адам ушул кыздын көйгөйүн чечкенде менин көйгөйүм чечип берет бекен? Бүгүн биз саат канчада кетебиз? Мен билбейм. Менде дагы эле ооруну сезип жатам го. Будет ли человек молиться за меня? Мен үчүн бул адам сыйынып берет бекен? Я уйду отсюда, Мен тамак жегим келип жатат. Бирок бул жерден кетсем менин ордума бирөө отуруп алат бекен? Жок, мен кетпейм. Мен дааратканага баргым келип жатат. Жок, мен чыдап турайынчы. Бунун баары ойлонуу деп аталат. Ойлонуу бул биз такыр айтайын деген нерсе эмес. Көбүнчө сиз бул оюңарга көңүл бурбайсыз. Мен силерге барар заматта эле силер өзгөрүп баштайсыңар. Себеби
бул силердин жүрөгүңөрдөн эмес. Көбүнчө биз ойлонуп жаткан ой бул биз чындыгын айтайын деген ой эмес. Эгерде сиз бир нерсе жөнүндө ой жүгүртө алсаңыз жана бул чындыгында сиз айткыңыз келген ой болсо, ал дагы сиздин жүрөгүңүздөн чыккан болсо, бул абдан жакшы. Азыр сенин жүрөгүңдө болуп жаткан бул ойлонуу. Жакыныңа айт, сенин акылың калкып турат. Мен силер үчүн сыйынганымда силер айтасыңар, ал мени кулатат бекен, аны катуу айтпайсыңар. Мынтип турасыңар, ал сенин оюңда гана болот. Мен сиздерге жакындаганда, сиз адатынча адамдарды жерге жыгылып калганын көргөндө, камераны көрүп туруп коркосуз. Үйүңүздөн бирөө көрүп калат деп. Сиз айтасыз. Кээ бир адамдар ойлойт, эгерде мен жыгылсам, сени сыйкырчы же жин урган деп ойлошот. Ал эми андай нерсе жок. Адамдар ойлошот сен жыгылганда эле, "Ах, биздин бошонгонубуз, сенин бошонгонуңду көрдүк. Биздин көйгөйдө сен себепкер болгон турбайсыңбы?" Бүгүн көптөгөн адамдар бул жерде мен жакындаганда алар мынтип турганга аракет кылышат. Алар өздөрүнүн ичинде айтат, "Ал мени кулататпы?" Демек бул ойлонуу. Азыр биз сүйлөшүп жатканыбызда Кудай бар адамдар аны кайрадан жоготуп жатышат. Жүрөгүңүздө көп нерсе болуп жатат. Сиз ишенбейсиз. Сиз акча жөнүндө гана ойлоносуз. Кимдир бирөө мага берет бекен деп ойлоносуз. Жок, адамдар Кудайды жоготушту. Себеби алар бекер эле эч нерсе ала албайм деп ойлошот. Айыккын акчага алмаштырбастан эле. Кудайды кантип келишин каалайсыз? Эркиндик менен бергиле. Кудай бекер берген адамдарды издейт. Сиз бекер берүүгө даярсызбы? Кандайдыр бир жетишпестик болсо дагы бекер бере аласызбы? Ооба, бекер бергиле. Анан эмне болорун көргүлө. Силердин жашооңордо күтүлбөгөн жерден өзгөрөт. Чөнтөгүңүздө ашыкча каражат болгонго чейин азыр сизде жок. Сиз баары бир бекер бериңиз. Ошондо жакында молчулук болот. Биз Кудайды жоготтук, себеби биз акча алмайынча эч нерсе бере албайбыз деп ойлойбуз. Кудайдын адамы бир нерсе сурайын дедим эле. Сураныч, мага бир мөмө жемиш керек эле. Сиз гана эмес, сиз жана апаңыз келип жемишти алып кетсеңер болот. Эгерде бул нерсе аны Исанын артынан толугу менен ээрчип кетүүгө алып келсе, анда мен суранам, ушул себеттин баарын алып кетиңиз. Жакыныңар куткарылуу үчүн бардыгын берем. Эй, сизди бошоткон эмес эле ко. Эми ал жемиш ташып баратат. Жарайт, алгыла да баргыла. Рахмат. Ондук салуунун эң жакшы жолу бул бекер берүүнү үйрөнүү. Сизде бир нерсеге муктаж болгондорду билесиз, аларга бекер бериңиз. Ошентип ондугуңузду төлөйсүз. Бүткүл дүйнөнүн көрүүчүлөрү Теңир сизге берген бардык жакшылыктарды муктаж болгон адамдарды баталап кам көрүү үчүн колдонууга аракет кылыңыз. Сиздин бар болгонуңузга муктаж болгон адамдарды сиз аларды билесиз. Булар жакырлар, жетимдер, жесирлер. Сизден жаман жашагандар. Аларга жардам бериңиз. Мен айткым келген нерсе жөн гана жылмайып коюңуз. Жөн эле жакыныңа айт. Мен сени сүйөм. Кандай сонун бата. Какое чудесное благословение. Бул нерсе сиздин жүрөгүңүздөн чыгышы керек. Качан мен жакының деп
айтканымда, бул сенин душманың болушу мүмкүн. Сенин ишенимиңди кабыл албаган. Я люблю тебя Ага айт, всем мен своим сени сүйөм, бүт жүрөгүм менен. Скажи это соседу. Жакыныңа айт дагы бир жолу. Еще и еще. Дагы, мен сени бүт жүрөгүң менен сүйөм. Кошунаңызга дагы бир жолу айтыңыз. Любите всем своим сердцем. Бүт жүрөгүңөр менен сүйгүлө. Бул силерди бошотот, баталайт жана жараларды айыктырат. Биз денелик сүйүү жөнүндө сөз кылбай жатабыз. Айткыла, мен сени бүт жүрөгүм менен Если я сүйөм. буду любить тебя всем сердцем, Эгерде мен сени бүт жүрөгүм менен сүйсөм, вы сразу сенин почувствуете жараттың присутствие Бога. айыгат. Сиз дароо эле Кудайдын Можете сказать катышуусун своему сезесиз. соседу, я люблю тебя. Жакыныңа айта аласыңбы? Мен сени сүйөм. Мен укпай жатам. Поднимитесь и позвольте мне Туруңуздар да благословить этими словами. жана ушул сөздөр менен сиздерге батамды бергенге уруксат этиңиздер. Эгерде сиз азыр чыгып айтсаңыз, мен сени сүйөм, бирок чын жүрөктөн болбосо, анда сиз өзүңүзгө зыян келтиресиз. Бул насаат сөз жана сиз бул сөздүн негизинде жашашыңыз керек. Сүйүү деген сөздү жүрөгүңүздө кабыл алууга даярсызбы? Исанын атынан кабыл ал. Исанын атынан кабыл ал. Своего ближнего всем своим сердцем. Жакыныңды чын жүрөгүң менен сүйсөң, сен Кудайды сүйөсүң. Качан жакыныңа чын жүрөгүңдөн жардам берсең, сен Кудайга жардам бересиң. Жакының менен чын жүрөктөн саламдашсаң, сен Кудай менен саламдашасың. Сиз көптөн бери адамдарга жардам берип келатасыз, бирок Кудай бул жардамды көргөн жок. Анткени бул жардам сиздин жүрөгүңүздөн чыккан жок. Ошол миллиард фунт жардам катары берсеңиз, бирок ал чын жүрөктөн болбосо, убакытты текке кетирип жатасыз. Эгер табынууң чын жүрөктөн болбосо, анда убакытты текке кетирип жатасың. Машаякчылык бул жүрөктөн чыгат. Когда вы приветствуете ближнего всем своим сердцем, Жакының мен чын жүрөктөн саламдашса, сердцем помогаете ближнему. Вы Кудай менен саламдашасың. Качан жакының чын жүрөктөн жардам берсең, сен Кудайга жардам бересиң. Бог поможет вам. Эгерде жакыныңды чын жүрөгүң менен жардам берсең, Кудай сага жардам берет, сага жардам беришет. Ырайым кыл, ошондо сен да ырайым аласың. Боорукердик көрсөт, сага да боорукердик көрсөтүлөт. Вы делаете это, но не всем своим Сиз муну жасайбыз, бирок чын жүрөктөн эмес. Мына ошондуктан сиз өзүңүздөн сурайсыз. Мен адамдарга жардам берем. Мен муну жасап жатам. Мен бул адамга жардам бердим. Бул адамга төлөп бердим. Мен бул адамдын окуусун төлөдүм. Бул кишиге жардам бердим. Аны үйрөттүм. Бирок натыйжада ал сиз үчүн жакшылык алып келбеди. Анткени мунун баары сиздин жүрөгүңүздөн чыккан жок. Сиз жакшылыкты өзүңүз гана билген себептер үчүн жасадыңыз. Көрүүчүлөр, уккула жана жакыныңа айт. Скажите своему ближнему. Твой ближний может быть твоим врагом. Жакының сенин душманың болушу мүмкүн. Сени менен бирдей ишенимде болбосо дагы жакыныңа айт. Мен сени сүйөм. Бул чын жүрөктөн чыгышы керек. Эгерде жакыныңды бүт жүрөгүң менен сүйсөң, анда Кудайды сүйөсүң. Эгерде Кудайды сүйсөң, эмне болот? Андан кийин эмне болот? Кудай сенин күчүң, сенин кам көрүүчүң болот. Эгерде Кудай сенин кам көрүүчүң болсо, бул кандай гана бата. Какое это благословение. Мен силердин жүрөгүңөргө сүйүү деген сөздү кабыл алууну буйрук кылам. Достаточно любви. Жетиштүү сүйүү. Достаточно Жетиштүү сүйүү. Достаточно любви. Жетиштүү сүйүү. Жетиштүү сүйүү. Сизди айтып жаткан сүйүү бар болсо, жетиштүү сүйүү. Когда у вас есть любовь, о которой Качан вы сизди говорите, айткан сүйүү жетиштүү сүйүү болсо, сиз дайыма башкаларга жасаган салымыңызды Кудайдын алдына милдет катары карайсыз. Бергендин баарын сиз муну Кудайга бересиз.
Кимдир бирөө сага чуркап жардамыңа муктаж болсо, сен ага "Ах, бул адам машаякчы эмес да" дейсиң. Ага болсо жардамга муктаж. Түшүнүп жатасыңбы? Китепте эмнени окуйбуз? Сиз сезимден жогору жашашыңыз керек. Бул жөнүндө эле сезимдер. Насааттын кайсыл сөзү эсиңде калды? Какое послание Мен вы сени запомнили? сүйөм. Я люблю тебя. Вы собираетесь сказать это Силер своим бул врагам? душманыңызга айтасызбы? Тому, кто не разделяет Ооба. ту же веру Сиз с вами. мени менен О, бирге да. ишенимиңиз Скажите снова. бөлүшпөгөнгө Я дагыбы? люблю тебя. Ооба. О, Дагы Бог, бир жолу айтыңыз. Мен воплотился сени в сүйөм. Иисусе. О, Кудайым, Исага кул чапкыла.